Эмне үчүн үйдөн береке качат? Себептерин уксаңыз таң каласыз. Биринчиси, үйүңүзгө көптөн бери конок келбесе, береке токтойт. Ар бир конок өзү менен 10 береке алып келет. Экинчиси, садака берилбесе, береке токтойт. Ошондуктан кайрымдуулук кылгыла. Үчүнчүсү, ата-энеңизге ыраазы болбосоңуз береке качат. Обида на родителей, дагы бирдеке, ошолордун баардыгы жок, бул шайтандын тузагы. Төртүнчүсү, калп айтуу. Бул берекени жок кылат. Бешинчиси, үйгө киргенде салам берилбесе, береке качат. Алтынчысы, Куран окулбаса же угулбаса, ал үйдө нурдан жана берекеден корголот. Жетинчиси, түшкө чейин уктап саат 12-де турсаңыз, береке каяктан келмегеле. Сегизинчиси, ысырапчылык берекени жейт. Тогузунчусу, шүгүр кылбасаңыз, Аллах берекеңизди алып коет. Ар дайым Аллага шүгүр, аз болсо да шүгүр канаат кылыңыз. Онунчусу, тазалык жок болсо, керексиз буюмдар үйдө жыйылып турса, береке качат. Бул тизменин арасынан кайсысы сизге жакын? Комментарийге жазыңыз. Ошондой эле бул видеону пайдалуу деп эсептесеңиз, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Балким бирөөнүн үйүнө береке кайтып келер.